Салам сулуу айымдар. Сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга бүт керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева. Жазында кургак териге кандай маскалар жакшы, үй шартындагы кандай маскалар жакшы деп көп сурайсыңар менденчи. Ошол тууралуу бүгүнкү видео. Бүгүн жазында кургак териге, кургактыкты жок кыла турган, терини нымдуу кыла турган, кооз, сулуу кыла турган 3 масканы түшүндүрүп берем. Биринчиден, кургак тери жазында башка терилерге караганда көбүрөөк жабыркайт. Ансыз деле кургак тери жазында огош бетерден кургайт. Эмне себептен? Анткени кышында суукка тоңду, шамалга турулду, үшүдү, теридеги болгон гиалурон кычкылдын баары сыртка чыгып кетти, баары эмес көбү. Теринин үстүнкү катмары жабыркады, кургак теринин үстүнкү жанагындай майлуу маскасы азыраак болот. Ошол себептен майлуулук, теридеги болгон нымдуулук тезирээк чыгып кетет да. 3 масканы абдан жеңил. Үй шартына деле жасасаңар болот. Албетте бул маскадан кийин териге эч нерсе сүртпөй каласыңар деп айтпайм. Сөзсүз крем сүртүү керек. Бирок бул маскадан кийин теринин кургактыгы азаят, тери жашарат, тынчтанат, теридеги турулуу процесси токтойт. Биринчи маска үчүн эмне керек? Биринчи маска үчүн абдан жеңил, ар бир эле үйдө, ар бир эле кожойкеде, муздаткычта бул нерселер бар болуш керек. Кадимкидей эле сабиз жана жумуртканын сарысы. Азыр түшүндүрүп көрсөтүп берем. Экинчи маскага банан жана сүт керек. Үчүнчү маскага бал, жумуртка жана өсүмдүк май керек. Мына ар бирөөсүнүн үйүбүздө бул нерселер бар. Бул арзан, сапаттуу жана коркунучу жок заттар. Биринчи маска үчүн биз эмне кылабыз? Чорка менен сабизди кадимкидей эле өткөрүп алабыз. Ал үчүн бизге чорка жана сабиз керек. Кадимкидей эле чоркадан өткөрөбүз. Майдараак өткөрсөк жакшы болот. Аябай көп кереги жок, анча-мынча сабиз өткөрүп алып эле бизге эң негизги бунун ширеси керек. Сабиздин ширесин өзүнчө бир идишке салып алабыз дагы, ошо ширесин чыгарабыз. Эми болсо, кааласаңар бунун ширесин марлиге салып сыгып алсаңар болот, кааласаңар ушул бойдон колдонсоңор болот. Мен азыр ушул бойдон эле көрсөтүп берейин. Үй шартында болсо, өзүңөрдүн үйүңөрдө болсо, буну кадимкидей марлиге салып, ширесин чыгарып сыгып алсаңар болот. Эми мага жумуртка керек. Жумуртканын сарысын гана алам. Эмне себептен сарысын? Анткени териңер кургак. Жумуртканын агы терини огуш бетер кургатып, тартып жүрөт. Ошон үчүн кургак териге жумуртканын сарысын гана колдонобуз. Экөөнү аралаштырабыз. Бул жаман гана маска эмес, бул жумшак, аябай сонун скраб дагы болду. Эгерде мончого барсаңар, ушул скраб менен денеңерди сүртсөңөр абдан жакшы жардам берет. Бул маскада эмне пайдалуу нерселер бар? Бул маскада А витамини бар. А витамини кургак териге бул ретинол деген заттын баш аты. Ретинол деген теридеги жаңылануу процесстерин күчөтөт. Уктап жаткан клеткаларга бир түрткү берет да, клеткалар жаңыланып баштайт. Анан кургактыкты жок кылат. Териге ушул сабизден масканы көп сүртсөңөр, теринин кургактыгы акырын-акырындан азаят. Бирок бул масканы сүрткөндөн кийин бет бир аз саргайып калышы мүмкүн. Ошон үчүн жумасынан ашып кетсе 2 жолу колдонсоңор болот. Кечинде колдонгула сөзсүз. Курамындагы жана жумуртканын сарысы жана турулуп аткан, кесилип аткан терини абдан жакшы жамайт дагы, теринин сезгичин, сезимталын жок кылат. Бул маска өзгөчө жазында жакшы, анткени ушул жазында баарыбыз эле билебиз, терибиз дагы, организмибиз дагы А витаминоз болобуз. Экинчи маска. Экинчи маскага бизге банан жана сүт керек. Айырмасы жок, кандай процент сүт, кандай банан. Мына менде балам жеп аткан бананын жартысы, ошону эле турап көрсөтүп берейин. Беттин көлөмүнө жараша аласыңар. Бул масканы бетке дагы, моюнга дагы, колго дагы жасасаңар болот. Ошон үчүн мындай көз өлчөмүндө эле мен азыр бир аз эле кыркып алам. Бананды мен мындай бир сонун идишке салам. Анткени бул жанчыганга аябай жакшы. Эгерде мындай идишиңиз жок болсо, кашык менен эле жанчысаңар болот. Анан монтип жанчыйм.
бананды жанчып туруп бир аз сүт кошом. Сүттү бир аз жылытып алсаңар болот. Мисалы тери аябай кургак болсо, сүттү жылытып алсаңар жакшы болот. Эгер тери турулуп атса же ачышып атса, жылымык сүт аябай жакшы болот. Өтө кургак эмес болсо, же аралаш териге сүттү жылытпай деле колдоно берсеңер болот. Мына сүттү аралаштырып алам. Мен көбүрөөк кошуп койсом керек, бирок көз өлчөмүндө ошо бир аз бананды суюгураак кылып койгондой эле кылып кошобуз. Анан мына сонун даяр маска болду. Аралаштырып туруп эле бетти жууп туруп, аябай жакшы жууп туруп, бул масканы сүртүп, бир эмес 2-3 жолу сүртсөңөр болот. Мисалы бир жолу сүрттүңөр, бир 10-15 мүнөт күттүңөр, кургагандан кийин дагы бир сыра сүрттүңөр, 10-15 мүнөттөн кийин дагы сүрттүңөр. Ошентип жарым сааттын ичинде ушул масканы жасап, кыймылдабай, сүйлөбөй, күлбөй, мимика жасабай турсаңар, бетиңер катат дагы, тери кыскарып, жыйрылып өйдө тартылат. Бул абдан жакшы теринин кургактыгын жок кылуучу маска жана лифтинг маска. Эгерде бир аз бетиңер шалбырап, бошоп баштаса, анда ушул маска аябай сонун жардам берет. Үчүнчү маскага жумуртка, бал жана өсүмдүк майы керек. Бул маска абдан жеңил. Ар бир үйдө бул масканын ингредиенттери бар го деген ойдомун да. Албетте, бет кургак болгондуктан сөзсүз жумуртканын сарысы керек. Жумуртканын сарысы. Бир кашык бал. Жана бир аз өсүмдүк май. Бул француз маскасы. Совет доорунан баштап эле, урматтуу айымдар, биздин апаларыбыз, эжекелерибиз ушул масканы жасап келет. Та мен бул масканы билем дегендер чыгат. Ооба, мен бул жаңылык ачкан жокмун. Бул маска илгертен эле белгилүү, бирок негедир баары бир эле сурай бересиңер. Жазында кургак бетке кандай маска койсом деп. Бул маска эң сонун жардам берет. Сөзсүз ушул масканы жасаңыздар. Мына бул масканы бир аз ысытып алсак болот, бирок азыр мен Айдар бир аз тоскоол болуп аткандан кийин ысытпай эле жаза берейин. Балды эритип алышыңар керек. Азыр мен бир нече убакыт коюп коеюн да, балды эриткенге убакыт берейин. Маска даяр болду. Азыр ошо үчөөнүн бирөөнү көрсөтүп жасап берейин. Албетте биринчи бетибизди жуйбуз. Ошон үчүн мен жакшы көргөн энзимдик пилингди колдоном. Экинчи гидрофильное масло. Гидрофилдик май. Мицеллярдык суу. Эми болсо масканы коебуз.